И все, короче, вот. Я сам кыргыз, патриот тоже можно сказать. Пойду в армию. Вот. А почему вот больше, сколько, четверо человек подняли руки, а остальные почему не хотят в армию идти? Вопрос. Кошуласыңарбы? Ушул жигит турат. Жашоодогу бул дагы чоң максаттардан, мекенди коргоо, ата-энени, элди, жерди коргоо дагы чоң максаттардан. Мекенчилдик деп коет кыргызчасы. Анан эми баягы кыргызда айтып коет, негизи бул тил билүү дагы өтө мекенчилдикке кирет. Ну вот смотрите, короче, сколько людей уже в Россию поезжало, кыргызов, на заработки. Вот. И сколько еще тут шпаны ходят, которые и так плохо отучились, да еще ходят, гуляют, пьют. Сколько тут много. А вот, например, завтра война, бомбы начнут падать, кто будет защищать? Вот. Лучше сразу, вот как обучились, призывной возраст пришел, отслужить, потом дальше учиться и работать. Вот самое нормально будет. Да. Демек, мына жигиттер, кыздар кошуласыңарбы? Ушул туура айтты ушул жигитибиз? Вот мына баланын мен сөзүнө кошулуп кетем. Илгери вот бизге чейин 20-кылымдарда армияга не ойлойсуң чоң кыз? Айтыр, жок карабан, аны карабан. Армияга барып келди эркек. Ошого кыз аял турмушка чыкчу. Армияга барып келбесе, ал негодный деп турмушка чыкпай койчу. Сен кандай айына чыгайын деп атасың? Жок, эми вот барып келген все-таки кандайдыр бир жизньди түшүнөт да туруп, ата-эненин кадырын түшүнөт, эли жерди уже кызмат кылып, эли как-то түшүнүп калат да, тарбияны түшүнөт. До этого ата-эненин койнунда эле жөн эле жаткан болуп жүрөт, как-то. Да, ата-энен мындай ояка жүр десең, буяка жүрүп, буяка жүр десең, ояка жүрүп жүргөн бала болот да. А армияга барып келгенде все-таки да. Мындай мужик болуп калат да. Мужиктер барбы? Азыр ушул армияга барган азыр мындай армияга барганда мужик эмес да. Азыр армияга ушул убакта баргандар сигарет чекпегендер сигарет чеккенди үйрөнүп. Азыр армияга баргандар мындай бир толкчого эле барып келип атышат ушул убакта. Азыр армияга баргандардын көп эле максатын айтсаңыз айтат өздөрү, мамлекетке кызмат кылуу. Бул армияга баргандар азыр просто мындай военный билет алыш үчүн барат. Болсо азыр военный билет үчүн эле барабы? Азыр ушул убакта военный билет үчүн эле барат. Жаштар сүйлөсүн. Азыркы мезгилде военный билетти акча менен сатып алышат. Азыркы мезгилде да барбай эле бир айда эле акча менен сатып алып эме кылат. Эмне? Мен билбейм эми кандай экен, бирок мен угам да көбүнчөчү военный билетти акча менен сатып алдык дегендерди угам. Мен өзүмдүн таанышым эле ушундай кылды. Ошого айтып атпайм, мен билгеним үчүн. Сен ошол кандай ушул аскерге барып келген жигитке турмушка чыккың келеби же кандай жигит бу? Ылгыбайсыңбы? Аскерге барып келген жигитке турмушка чыккым келет. Барба калса, может быть, здесь Барба причина. калса билбейм аны. Ойлоносуң, Мен мисалы айтам да, мисалы кыздардын максаты турмушка чыгыш и тезирээк балалуу болуп алыш. Турмушка канча жаштан баштап чыгыш керек? Канчалык эрте болсо ошончолук жакшыраак. Маселен 15, 16, 17. Эң 15 биздин азыр коноктор айтып атат, кыздарды 15 жашта турмушка чыккыла дейт. Кошуласыңарбы? 15. Неге? Жок дегендер кол көтөргүлө анда. Эмнеге? Анда биздин жаныбызда кыздар бар. Мен каршымын, себеби дегенде кыздар 15, 16, 17 жашында булар ден соолугу ошол жашка, ошо турмушка чыкканга жетише элек болот. Биринчиден, анан булар үй бүлөсү, кандай десем, баласы толук кандуу болуп төрөлүшү үчүн булар 18 жаштан жогору болуш керек да. Анан 15, 16, 17 жашта булардын кыздардын өздөрүнүн ден соолугу бул нерсеге даяр болбойт. 15 жашта ден соолук даяр болбойт дейт. 15 жаштан баштап сүйүшүп жүрүр азыр. Толук тарапта сүйүшүп. Анан ден соолукта деле здоровый 15 жашта. Сүйүшүп жүрүш, 15 жашта сүйүшүп жүрүшөт. 8 жашта деле 1-класста барган бала деле
сүйөт эме кыздычы балалык сүйүүлөр болот сүйүүлөр. Бирок сүйүү деген это не значит то, что барып эле сразу аял алып алып 15 жашында сразу турмушка чыгып алып ал нерсе деген эмес. Просто ошол нерсеге бири-бирин даярдаш керек. 18 жашка толду, макул, ошондо ден соолугу толук кандуу даяр болот. Ошондон кийин анан ойлонуп көрүп, анан кандай десем, турмушка даяр болуш керек. Россиянын стандарты. 18 жаш деген Россиянын стандарты. Россияда аяктар бүт баары кеч пышат. Аяк суук. Бул болсо Азия бер. Орта Азияны кылат. Орта Азия берден бүт жүзүндө эмеде алчада тез пышат. Башка бер. Наоборот, может, ошол убакта кайра жакшы. 50 жыл алдын, 51, 60-70 жыл алдын 12-13 жаштагы кыздарды эле турмушка берип, үйлөп коюп, бирок ошолордун аябай көп балдары болуп, мындай кандай десем, толук кандуу үй бүлө болуп калган эмес да. Азыр ошол аялдардан сурасаң, алар өкүнүшөт да. Мен 12 жашында, 13 жашында мен даяр боло элегимде, мен турмушка чыгып алгам депчи. Мен лично менин оюмча башка кыздар билбедим, бирок мен 18 жаштан дагы эмес, мен 20дан өткөндөн кийин турмушка чыга турган оюм бар да. Себеби мен өзүмдүн ден соолугум еще жакшы боло элек, ал нерсеге даяр боло элек, турмушка чыгып, бала төрөп, ар бир кыздын ден соолугу биринчи даяр болуш керек. Анын үстүнө биз кандай десем, турмушка даяр эмеспиз да, биз бардыгыбыз азыр жаштар бардыгыбыз жеңил ойлуубуз да, мындайча айткандачы. Ким эмне десе ошого ишенчекпиз да. Мындай жеңил ойлуу көчөгө чыгып ойноп алган эмес, просто токтоло элекпиз да. Качан токтолосуңар? 30га келгендеби? Жок, мен сөзүмдү айтып бүтөйүн. Токтоло элекпиз. Себеби дегенде биз кандай десем, анан токтолобуз да. А бирок извините меня, 15-16 жашта адамдар ата-энесинин мээриминен чыкпай, папинкин, маминкин сыночек болуп жүргөн кези да алчы. Бирок мына 15-16 жаштагы кыздар уже ата-энени жине албайт. Койчу мама, сен эскизиң деп. Бары эмес. Еще силер 20 жаштан уже кайненеңерин деп жине албайсыңар. Себеби силер уже өтө акылдуу болуп калдыңар. А себеби дегенде байке уксаңыз 15-16 жашында кыздар баягы кыйын турмушка еще даяр болуш элек. Себеби физический жактан да, психический жактан да, моральный жактан, бардык жактан төп келип даяр болуш керек да алар. Извините меня, 15 жашында турмушка чыгып алып, нан жаба албай жүрсө, же болбосо кетмен чаба албай жүрсө, эгер айылга тийип калган кыз болсо, ал нерсенин болушу мүмкүн эмес. Үйрөтүп алат да. Эми кичинекей экен деп ушул. Мен үйрөткөндө дагы кийин кайненеси налат айтат, мен ата-энемечи мисалы, кызыңды могул нерсе үйрөтпөпсүң, кызың нан жаба албайт экен деген нерсени мен уккум келбейт. Мен ошон үчүн мен толук кандуу болуп турмушка чыгам, кийин анан. Мисалы кайнене өзүнүн кызы деле 15 да. Бирок өзүнүн кызына не айтат, бул кызым деле жаба албайт деп. Нормальный кайнене сени көп кыйнабайт болчу. Анткени айтат, менин кызым деле 15 бул деле. Байке, ал 19-20 кылымдарда болгон нерсе, 12-13 жашында. Азыр биз 21 кылымда жашап атабыз. 21 кылымда биз орустай болуп калдык. 21 кылымда биз орустай болбой эле, просто биздин 21 кылымда жаштар жеңил ойлуу болуп кетип, баягындай уже компьютер, ар кандай техникалар чыкканда адамдын ден соолугу уже бузула баштайт да. А илгери андай нерсе жок болуп, уже жаш кезинен эле кыйын оор турмушка үйрөтүшүп, кыздар уже даяр болгон да. А бирок азыр кыздардын бардыгы, например, интернет десе биринчи жанын берип отурат. Алар ден соолугуна зыян келтирет. Техника аябай бузуп атат 21 кылымда. Ошон үчүн биз азыр орустарга окшоп калдык эмес. Андай нерсечи, биз 21 кылымда жашап атабыз, биздин ден соолугубуз ошого жараша болуп калган азыр. Биз азыр слабый организм у нас у всех. Орустарда болсун, мейли мусулмандарда болсун, мейли башка крестьяндарда болсун. Жакшы. Урматтуу жаштар, мына биз буюрса жыйынтыктай турган бөлүгүнө келдик. Эми оюңарды топ-топ ушул макулдашып, чукулдашып бир чечимге келип, андан кийин Кудай буюрса оюңарды ушул азыркы бүгүнкү тема жашоодо максатың эмне деген тема болду. Ушуга силердин эми канткенде биз жылабыз алдыга, канткенде оңолобуз, канткенде салым кошо алабыз Кыргызстан өлкөсүнө. Ушуларды айтып жыйынтыктап берсеңер 10 секундтан. Алдыга жакшы максаттарды коюу керек, жана аракет кылуу керек. Кыргызстанды алып кетүү үчүн. Эгерде биз ар бирибиз өзүбүздү алдыга алып кете алсак, анда биз бардыгыбыз биргелешип Кыргызстанды алып кете алабыз. Рахмат. Чоң рахмат. Бул тараптан кимдер бар? Саламатсыңарбы? Мен атым Санжар. Мен бир аз узагыраак сүйлөйм. Бир 3 адам бир шаарга эс алууга барып калышыптыр. Ошол шаардын
75 кабаттуу гостиницасынан, мейманканасынан 75 орунда этажынан орун алышыптыр да. Ошол жерге эс алайлы дешип, анан гостиницадан уруксат сурап биз шаарды кыдырып келели дешет экен. Мейманкананын ээси айтат, саат 12-ге чейин келсеңер, мейманкана лифт иштейт, 12-ден кечиксеңер лифт иштебей калат дейт экен. Баягы 3 адам кетип, шаарды кыдырып келишсе 12-ден өтүп кетет. Лифт иштебейт, анан үчөө сүйлөшүшөт. Жүргүлө жөн эле басып чыгып кетели дейт. Бирөөсү айтат, мен биринчи 25 этажына жашоодогу бүт жыргалчылыктарды айтып берем дейт. Экинчиси айтат, мен жашоодогу бүт кыйынчылыктарды айтып берем 25-тен 50-ге чейин дейт. Үчүнчүсү айтат, мен 50-ден 75-ге чейин жашоодогу бүт өкүнүчтөрдү айтып берейин дейт. Анан үчөө сүйлөшүп башташат. Биринчи 25 этажын күлүп чыгып кетишет. Экинчи 25 этажын кыйынчылыктарды айткан сайын баягы кыйналып чыгышат. Үчүнчү 25 этаждын 24 этажын баягы өкүнүчтөрдү айткан сайын өкүнө берип, анан 74-нчи этажга келип калышты да. Айтат, болду эми сен бизди өкүнтүрдүң, кыйнап таштадың, эми бир этаж болсо да жакшы сөз айтып бер десе, акыркы өкүнүчүм бар ушуну айтып калайын дейт. Не десе, ключ биринчи этажда калып кетиптир дейт. Бул хикаяны эми ар бириңиздер түшүндүңүздөр, Бул жашоо, адамдын жашоосу Кудай берет, канча жаш берет, 50 жашпы, 75 жашпы, бирок ошол жашоону биз азыркы өзүбүздүн акыбалды карасак, көпчүлүгүбүз 25 жашка чейин ойноп гана өткөрүп атабыз. 25-тен кийин каалайбызбы, каалабайбызбы, үй бүлөлүк турмуш башталып атат. Үй бүлөлүк турмуш башталганда максатыбыз жок жашоого. 25-ке чейин ойноп жүрүп өткөрүгенбиз, же бир кесипти тандаган эмеспиз, же бир билимди жакшы алган эмеспиз, үй бүлөнү кантип багышты, ата-энеге кандай мамиле кылышты, аялыңа кандай мамиле кылышты, же күйөөсүнө кандай мамиле кылышты, же балдарды кандай тарбия кылышты, үйлөнгөн эмеспиз. Анан турмуш башталгандан кыйынчылыктар башталат. Үйлөнгөндө дагы кимди кандай максатта үйлөнүштү билбестен, үйлөнө албай жүрүп анан бир күн кыз керек болуп калганда көчөдө көрүнгөн кызды алып келе берген балдар болуп атат азырчы. Биринчи көрүнгөн кызды. Ошону алып калып, анан кийин максатына жете албай калып, акырында 50 жаштан нары өкүнүч менен гана жашоо болуп калып атат да. Рахмат. Чоң рахмат. Кыска нуска. Саламатсыздарбы, менин атым Азиз. Бул жашоодо максат, андан кийин Кыргызстанга кандай салым кошуу боюнча. Бул жерде биринчиден адам баласы билимди көбүрөөк алышыбыз керек. Билим дегенде бир эле түрлүү билим эмес. Светский и исламский билим деп коет. Экөөнү бирдей алып кетиш керек. Бул жерде жана армияга барды, барбады. Бул жерде эртең ким коруйт, башка кылат дейт. Бул жерде азыр биздин убакытты карасак, бизде билим менен согуш болуп атат. Бул жерде эртең биз билим албай, баарыбыз талаада, коммерцияда жана башка жакта жүрө берсек, бизде ким келип башкарып калат? Бизде жанагы силер айткан Америка менен Россия келип башкарып калат. Туурабы? Алар башкарганда эмне кылат? Бизди каалагандай кылып жумшайт, каалагандай кылып иштетет. Ошондуктан биринчи очурут Кыргызстанды сактап калам, жана Кыргызстандын өнүгүүсүнө салымыбызды кошобуз десеңер, биринчи очурут азыр көбүрөөк билим алып, көбүрөөк аракет кылсак, ошондо гана Кыргызстанды сактап калабыз. Рахмат, жаштар сүйлөшсүн. Качан адам баласы адам болот деп биздин дүйнөдөн Чыңгыз Айтматов өтүп кетти. Чыныгы адам болуш керек бул жашоодо. Ал үчүн руханий байлыгы таза болсо, анын колунан бардык нерсе келет. Келгиле жаштар чыныгы адам болойлу. Ушул дүйнөнү биз өзүбүз, ушул Кыргызстанды өзүбүз куруп, өзүбүз колдойлу, өзүбүз келечекке умтулгуздурайлы, жакшы салымдарыбызды кошойлу. Мен оюмча эң биринчи ыймандуу болуш керек. Мисалы заманды дагы тескеринче окусаң намаз болуп калат экен. Эгерде биз намазды окуп ыймандуу болсок, кана биз заманыбызды оңдой алабыз деп ойлойм мен. Ошол. Демек, намаз окуйлу. Максатың намаз окушпу? Максатың? Биринчи максат өзү биринчи намаз окуш болот, мен оюмча, бирок азыркы мезгилде намазды окуганда эле анча эме болбой атат. Адамдар жок азыр намаз окуган.
Мен максатым өзү биринчи намаз окуйм, мен өзү намаз окуйм, багымдат намазын окуйм. Андан кийин постепенно кичине эме болгон сайын биринчи кийин 5 маал намазга түшөйүн деген оюм бар менде. Мен максатым Кудайым буйрса. Жаштын тилегин берет дейт жараткан. Мындай община мындай агай мындай айтканда мындай келгенде мындай биригип бар жогубуз мындай бири-бирибиздин жаман жерибизди бирибиз жаап мындай ынтымактуураак болсок өнүгүүгө оңоюраак болот. Анан кийин бири-бирибиздин жаман жерибизди бирибиз чукуп, анан бирак келип бирибиз болушуп, чукушуп мындай жүрө берсек, ондо мындай ушундай эле калп эле ушундай талаштар эле болот, бирок эч жылыш болбойт дагы. Жашоодо максатың кандай эми? Жыйынтык. Жашоодо максатым окууну бүтүрүп, аяктап, жакшы окуп, ишке кирип, үй бүлө күтүү. Ушу негизи жаштар биздин келечек. Анан эмнени көрөбүз? Мен ушуну айткым келет да, биз эртеге силер менен сыймыктанышыбыз керек. Анткени биздин күзгү силерсиңер. Биз баягы кылчайып, артымды бир карасам кыйла жол басып коюпмун деп, бир топ жылдар убакыт өткөндөн биздин дагы жолубуз арыйбыз дегендей. Мана ошондо силер биздин ордубузду басып, анан биз сыймыктана турган балдардан болсоңор, биз ошондо бактылуубуз деп эсептейбиз да. Анда урматтуу агайлар, ушул мына жаштардын бүгүнкү жаштардын үнүн уктуңуздар. Жаштар сүйлөп беришти. Жаштардын оюнан эмнелерди алдыңыздар дагы, эми кандай насихат бересиздер, жыйынтыктап берсеңиздер. Чыныгы адамдын максаты жакшы адам болуп жашаш. Ошо турмушту туура жүргүзүү, туура жашоо. Ошо адамдардын эң адам атадан бери келаткан тарыхын карасак, ошо алардын бүт баары ошо түз жашаганга, туура жашаганга, бала чакалуу, баланы туура тартып жашаганга. Ошо чыныгы адамдын максаты ошондой. Түз жашоо, туура жашоо, ыймандуу жашоо. Мисалы ушу Кудай Тааланы ыраазы кылып жашоо. Мусулманча ошо ибадат деп. Ушу менен жаратканда ибадат үчүн ибадат деген мааниси ошо Кудайдын айтканынан чыкпай түз жашоо. Себеби дегенде биз башка максат койгонду жашоого. Мисалы мына көптөгөн адамдар ошо үйүнү максат кылып, үйгө жер кайры деп арак ичип, алкоголик болуп өлүп калат. Кыздарыбыздын эң биринчи максаты үй бүлө. Кыздын орду үй бүлө. Ушу эң кыйык жери үй бүлө. Эркектин максаты эл четинде, жол бетинде эң биринчи мекенин өнүктүрүү. Бирок мекенин өнүктүрүү деген мекенин үчүн патриот болуп жүрө бербес. Ошо үй бүлөнү да күчөтүү. Жана бирөө кыз айтты го, ячейка. Ошол ячейкалар күчтүү, анан көп болуш керек. 5-тен 10дон балдар ошо зарыл ячейкалар. Ошондой ячейка күчтүү болот. Эгерде бирден эле экиден эле балалуу болсо, анда ячейкалар мындай ичке ячейка болуп калат. Күчү жок ячейка. Анан ошо патриоттуулугубуз да ошол үй бүлө күчтүү болсун, балдарыбыз тартиптүү болсун, адамдарыбыз тартиптүү болсун, ойлогон максаты бийик болсун. Ошо биздин максатыбыз бийик болуш керек. Мен элимди өнүктүрөйүн, элимди жаман нерселерден сактайын. Мисалы Кыргыз элинде азыр аябай көп вирус бар, аябай коркунучтуу. Аракечтик, наркомания, союлук деген ушунун баары биздин элибизди коркуп салып атат. Биздин элибизди алыстандырып атат. Көп кишилер өлүп атат арактан коюп. Ошонун баары сакташ ошо биздин максатыбыз. Ошо биз ойлойбуз, ошо жаштарыбыз иншалла ошол нерсени ишке ашырат. Рахмат анда агай, жыйынтыктап берсеңиз. Жашоонун максаты бүгүнкү темада ошо жаштар сүйлөсүн. Эң негизги ошо жашоонун максаты бул семьядан мамлекет кура алат деп, семьядан. Бул семьяны кимдер түзөт десе, ошо жаштар түзөт семьяны. Үй бүлөдөн, Үй бүлөдөн. Ошол эң негизгиси ошо жаштыктан башталат да. Баардык нерсе жаштыктан жакшы нерселерге аракет кылыш керек. Кыскасы жашоонун максаты бекерчи болбош керек. Бекерчи болбош керек. Жатып алып эле баягы бизде алма туш, озма туш деген сөз бар да. Ал болбош керек. Алма туш, озма туш да. Алма туш, озма туш деген болбойт. Анан мага Кудай берет деп жатып алганда ал болбойт. Ошо аракетчил, чынчыл, адилеттүү,
ушундай патриот, элге журтта патриот, түйүндүү, мекенин сүйгөн, ата эненин сүйгөн ушундай аракетчил болушат да. Кыскасы ошол. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул 40 мүнөт бою жаштарыбыздын оюн уктуңуздар. Балким жаштар жакшы ойлорун айтышты. Албетте бул жаштардын да оюн угуп койгула. Анткени бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Ушул Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Оштогу филиалынын жаштары сиздерге жашоодо максатың эмне деген темада азын улак сүйлөп беришти. Бирок бул убакыт менен чекит коюуга мүмкүн эмес. Кудай буйрса, жаштарыбыз келечекте кыргыз элибизге чоң салым кошот деген ойдобуз. Жашоодо максат эмне терең ойло, сен издеген бактылуулук ушул жолдо. Жеңесиң өйдө төмөн сыноолорду, эгерде сабырдуулук сенде болсо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен Ордолу Ош шаарынан айла жок коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.